Bir тараптуу кызыкчылык менен чечилген чек ара эч качан жакшылык алып келбейт. Себеби экинчи тарап да ыраазы болуш керек. Эки тарап тең бири-бирине ыраазы болгон күндө гана тынчтык орнойт, түбөлүк тынчтык келет деген ушундай принциптерди биз кармандык. Жогорку кеңештин тийиштүү тармактуу комитеттери кошмо жыйынга чогулуп, Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттеринин чек ара боюнча биргелешкен келишимди карады. Отурумда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо документи ачык каралып, татаал сүйлөшүүлөрдү талап кылган жыйындардан кийин Кыргызстан Тажикстанга кайсы жерлерди берип, ордуна коңшу өлкөдөн эмне алынганы боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат берди. Чек ара тилкелерин чечүүдө Баткен жана Лейлек райондорунан жалпы аянты 190 гектар жер тилкеси Тажикстанга өтүп, ордуна кошуна өлкөнүн 190 гектар жери Кыргызстандын пайдасына алынган. 1991 жылдагы чек ара сызыгы Худжан Арка Канибадам жолунун тең ортосунан өткөндүктөн тажик тараптын сунушу менен автожол 3 гектар жерди ээлеген Достук жайма базары кошуна тарапка жазылган. Биз аларга ушундай талапты койдук. Бул деген базар, коммерциялык жер. Ал жерде адамдардын магазиндери болгон, жана башкалары болгон, элдер акча таап турган. Бул бир. Экинчиден жол деген бул өзөк. Жол негизги мындай бир чоң нерсе, бул жөн эле аянт эмес деп ушундай убедить этип отуруп, алардан 2 эсе көп жер аянтын алдык, 25 гектарды. Мындан сырткары, ошол эле Карабак, Лаккон участогунан кыргыз тарап пайдаланып келген 200 га жер аянтын тажик тарапка калтырылып, ордуна тажик тараптан 200 га, анын ичинен 130 га Карабак, Лаккон участогунан жана 70 га Куруксай участогунан сугат жерлер кыргыз тарапка калтырылып жазылды. Карабакта кыргыз тарап пайдаланып келген 200 гектар жер тажик тарапка калтырылып, ордуна ушундай эле аянттагы суугат жерлер алынат. Кайрагач участогундагы сызык Селкан каналы менен белгиленип, Тажикстандын Кыргызстандагы Кайрагач анклавы жоюлган. Карабак Лаккун тилкесиндеги автожол тажик тарапка өткөн. УКМК төрагасы алмашуулардын негизинде чек ара сызыгын Селкан каналы аркылуу түзүүгө макулдашылганын, көпчүр чыккан головной тилкесиндеги макулдашуу узак убакытка созулуп, тактоодо андагы үчүлүк эки тарапка тең бөлүнгөнүн билдирди. Жолдун үстүнө монти бизди карап турат эле, Сүлүктүү шаарынчы. Ошону 100 гектарга ичине киргиздик. Ошол жерди алдык. Биз эң негизги трассанын боюнан жылдырдык. Ошентип 750 гектар жер алынды. Каттатыз участогу то тажиктерде, то бизде ызычуу болуп эле жүргөнбүз. Бирок биз документтердин баарын текшерип чыгып карасак, каттатыз участогу бизге бөлүнгөн эмес экен. Ошондой болгондо да каттатызды биз тең ортосунан 300 бөлүп алганбыз. 300 аларга бердик, 300 биз алдык. Так, себеби ал жерде баягы нефть скважиналар болгон. Ошо скважиналардагы тең ортосунан бөлдүк. То есть канча нефть скважина болсо, жарым аларга калды, жарымы бизге калды. То есть ушундай бир макулдашуу менен бөлдүк. Бирок ошого дагы дополнительный баягы 300 бердик эле, 300дөн дагы 150-ин кайра алып алдык, себеби мына жердин ордуна деп туруп. То есть каттатыз участогу өзү 600 гектар жер болсо, ошонун 450 гектары бизде калды. Баткен району жана Согдо облусунун Исфара районунун ортосундагы туташ эмес жерлер өз ара жөнгө салууга жетишилген. Натыйжада Баткен районунун 91 гектар жердеги Достук айылы толугу менен Тажикстанга өтүп, ордуна 121 гектар жер тилкеси алынат. Анын ичинен Тажикстандын Лаккон участогунан 30 гектар суулуу жер Достуктагы үйлөр үчүн кенемте катары Кыргызстанга жазылат. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби Достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мягко айткандачы, пайда жок. Ошондон Достук айылын бердик дагы, Достук айылынын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык. Бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чек ара заставасын алдык Кайрагачтагы. Чек ара заставабызды да кошуп берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык.
Ворух анклавындагы 19 000 гектар жерди тажик тарап пайдаланып келген. Сүйлөшүүдө ал 14,5 гектарга кыскартылып, тажик тараптын суранычы менен анклавдын айланасындагы 1000 гектар жайыт берилип, ордуна Чоңалай тараптан 1000 гектар жайыт жер алынат. Буга чейин бир нече ызы чууга себеп болгон 4 көчөгө нейтралдуу макам берүү макулдашылган. Жолдун жүрүүчү бөлүгү 10 метр, эки тарабында 15 метрден коопсуздук тилке болуп, жалпы туурасы 40 метр болгон жол нейтралдуу аймакка айланат. Аны эки тарап тең колдоно алат. Ал эми чегаранын сыртында калган суу энергетика объектилерине тоскоолдуксуз кирип чыгууга шарт түзүлөт. Төраганын маалыматынан кийин Баткен облусунан парламентке шайланып келген эл өкүлдөрү чечим боюнча өз пикирлерин айтышты. Наконец-то элдин жанагы кыйноолору токтолот да ушуну мен. Анан эми канчалык кемчилиги бар, артыкчылыгы бар экенин аны кийин мен ойлойм вакыт көргөзөт өзү кандай болушуну. Вот самое главное ошол такталыптыр, бүтүптүр, элдин деле жана кыйынчылыгы бүтөт да ушуну мен. Сүлүктүдөгү жанагы коргончу айылынан 100 гектар ары жылдырдык деп айттыңыз. Бул өтө жакшы болду да, себеби кандайдыр бир жаңжал чыкса эле ошо тажиктер ошо дөөгө чыгып алып, биз кольцо жака өтө албай калчу элек. Андан соң кошмо жыйындагы тийиштүү тармактык комитеттин депутаттары каралган 3 мыйзам долбоорун колдоп беришти. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.